Сооротуучу Кудай 14 март. Жаңы келишимде бир аятты окуп кетсек, Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөргүлө. Кудайды тааныган адамдар жарык адамдар. Караңгы менен күрөшүүнүн кереги жок. Караңгыны биз жарыкты күйгүзүү менен эле жеңип кое алабыз. Шам чырактарды күйгүзө берсек, улам кийинки күйгүзүлгөн шам чырак караңгыны айдайт. Жашаган жерибизде, иштеген, окуган жерибизде жарык болуу бул абдан маанилүү. Бул дүйнө менен куюлушуп кетпөө. Ооба, биз бул жерде жашап жатабыз. Кийинип жатабыз. Жолдорубуз кесилишет. Бирге иш кылабыз. Мунун баары ордунда. Бирок бизди Кудай бул дүйнөгө жарык болууга чакырып алган. Ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын, дейт Теңирибиз. Биздин денебиз күндөн күнгө улгайып, эскирип бара жатат. Бирок биздин акылыбыз, рухубуз күндө жаңыланып турат. Бул процесс жаңыланууну кабыл алып, андан ары жан дүйнөбүздүн тазалыгын жоготуп албаганга аракет кылуубуз керек. Ошентип, жалаң гана сырткы адамыбыз жөнүндө кам көрбөй, ички адамыбызды күнүгө жаңылап, кооздоп туралы. Бизге бул жагынан да Кудайдын сөзү жардамга келет.